Kur'andın negizinde ilmi açılışlar. Allah Taala Ayık Kur'andagı Sajda surесинин 8-ayatında andan soң anın nasil tukumunu kıpınday sudan turgan uruqtan jarattı dep, adamdın payda bolusu toluk bel sudan emес, balkim ушул bel suusunun kıpınday bir bölükçөсүнөн baştaların өтө так сүрөттөп баяндаган. Азыркы кездеги медицина илими тактагандай, бул бел суусу көптөгөн көзгө көрүнбөгөн майда жыныстык клеткалардан түзүлгөн. Алардын ар биринин узундугу 0,10 16 барабар. Bir жолу чыккан бел суусунда 500 миллионго жакын жыныстык клеткалар болуп, өз ара күрөшүүдөн соң алардын бирөөсү гана жеңип чыгып, эненин урук клеткасына жетип жайгашат жана ушундан кийин гана түйүлдүктүн өрчүүсү башталат. Ал эми Талак сүрөсүнүн 12-аятында Аллах 7 асманды жана жерден да алардын окшошун жаратты. Буйрук булардын арасында токтобостон түшүп турат. Бул маалымат илимий булактарда да кездешет жана жердин 7 кабаттан турары айтылат. Илимпоздор катарга койгон бул катмарлар төмөнкүдөй. Биринчи кабат литосфера суу, экинчи кабат литосфера кургактык, үчүнчү кабат астеносфера, төртүнчү кабат үстүңкү мантия, бешинчи кабат астыңкы мантия, алтынчы кабат сырткы ядро, жетинчи кабат ички ядро. Зилзала сүрөсүнүн 2-аятында жер титрөө жөнүндө жердин оордуктарын чыгарышы айтылууда. Акыркы кылымдарда жасалган изилдөөлөр натыйжасында жердин борборунда оор металлдар бар экени жана алардын жердеги кыймылдар натыйжасында пайда болгону аныкталган. Куранда Анбия сүрөсүнүн 31-аятында тоолордун маанилүү бир геологиялык кызматына көңүл бурулган. Көңүл бурсак, аятта тоолордун жер жүзүндөгү жер титрөөлөрдүн алдын алуучу өзгөчөлүгү бар экендиги айтылууда. Куран түшүрүлгөн доордо эч бир адам билбеген бул чындык учурда заманбап геологиянын ачылыштары аркылуу аныкталды. Илгери тоолор жер бетинен жогору көтөрүлгөн нерселер деп кабыл алынчу. Бирок илимпоздор тоолордун бир гана үстүңкү тарабы эмес, тоонун тамыры деп аталган бөлүктөрүнүн да бар экенин жана тамырынын кээде өз боюнан 10-15 эсе узун тереңге кирип турарын аныкташкан. Инсан сүрөсүнүн 30-аятында Аллах кааламайынча силер каалай албайсыңар. Чынында Алла билүүчү, өкүмдар жана данышман. Калифорния университетинин нейрофизиологу профессор Бенджамин Либет 1973-жылы жасаган экспериментинин жыйынтыгында биздин тандоолорубуздун алдын ала аныкталарын, аң сезимдин болсо бүт нерсе болуп бүткөн соң жарым секундадан кийин кабылдаарын аныктаган. Бул абал башка нейрофизиологдор тарабынан да өтмүштө жашап жатабыз жана аң сезим бүт нерсе болуп бүткөндөн жарым секундадан кийин көрсөткөн бир монитор сыяктуу деп жоромолдонууда. Араф сүрөсүнүн 54-аятында чынында силердин Раббиңер 6 күндө асмандарды жана жерди жараткан, анан аршка истива кылган. Куран менен заманбап илимдин арасындагы төп келүүчүлүктүн бир мисалы бул ааламдын жашы. Космос изилдөөчүлөрү ааламдын жашын 16-17 миллиард жыл деп эсептешти. Куранда болсо бүт ааламдын 6 күндө жаратылганы айтылууда. Бир караганда ар башкадай көрүнгөн бул убакыт тилкелери арасында чынында абдан таң калыштуу бир дал келүүчүлүк бар. Чынында ааламдын жашы менен байланыштуу колубуздагы бул эки сандын экөөсү тең туура. Тагыраак айтканда, аалам Куранда билдирилгендей 6 күндө жаратылган жана бул убакыт периоду биздин убакытты кабылдообуз боюнча 16-17 миллиард жылга туура келүүдө.